Саламатсыңарбы? Бүгүн бизде объектиге багытталган программалоо предмети практикалык иш номер 10. Тема массивди сорттоо. Бул теманы биринчиден караганыбызда биринчи эле биз бир ченемдүү массивтерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул жерде массив деген эмне? Массив бул катары бир типтеги жалпы атка ээ болгон иреттелген берилгендердин тобун түшүнүүгө болот. Массивти өзгөрмөлүү бөлүгүндө баяндоодо биз төмөнкү көрүнүштө карасак болот. Мисалы, массивдин аты, андан кийин массив, кызматчы сөз, анан индекстердин диапазону. Мисалы, А бул бизде массивдин аты, R бул бизде массив, 1-ден 7-ге чейинки бүтүн типтеги элементтер. Эми массивди Delphi программалоо тилинде кароодо биринчи программаны экранга чакырып алабыз. Формага label, button, string grid компоненттерин түшүрөбүз. Даяр болгон форманы өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Даяр болгон форма төмөнкү көрүнүштө болот. Бул жерде ар бир компоненттин өзүнүн кызматын аткаруу үчүн Object Inspector терезесинен өзгөртүп алабыз. Бул жерде сорттоо баскычына жазылуучу код. Бул коддун ар бири жолчосу өз-өзүнчө кызматты аткарат жана бул жерде эки оператордун көбүрөөк колдонуусу каралган. Эми бизде даяр болгон формабыз, программабыз exe форматында моундай түрдө даяр болот. Бул жерде 10 элементти каалагандай түрдө берип алабыз да, сорттоо баскычын басканыбызда төмөнкү көрүнүшкө келип чыгат. Бул жерде бизде массивди тандоо менен сорттоо программасынын жыйынтыгы ушундай түрдө келип чыгат. Эми бизде өз алдынча иштөгөн мисалдарды бул жерде көрсөткөнмүн. Студенттер ар бир мисалга өзүңөр каалагандай кылып туруп программа түзүп алсаңар болот. Бул жерде контролдук суроолор да берилген. Ар бир суроого жооп берип, каалагандай аралыкта колдонуучу программалардын жардамы менен мен менен байланышсаңар болот. Эми бул жерде ар бир презентациябызга көңүл буруп чыктык. Бул каралган презентациядагы мисалдарды биз эми практика жүзүндө көргөнгө аракет кылайлы. Бул жерде Delphi программалоо тилин экранга чакырып алдык. Бая биз презентацияда көргөндөй эле компоненттерди экранга түшүрүп алабыз. Ар бир компонент бул өзүнүн өз алдынча кызматтарына ээ. Мисалы, label компонентини биз массивди кийирүү деп өзгөртүп алабыз. Button компонентин бул бизде сорттоо кызматын аткарат. Бул бизде баскыч болуп эсептелинет. Label компонентини биз бул жерде жөнөкөй эле белгилеп алып туруп боштук түрүндө калтырып койсок болот. Бул жерде Object Inspector терезесине өтүп туруп auto size деген касиетини жалган касиетине өзгөртүп койсок болот. Ошондо бизде label 2 деген сөзүбүз жоголот. Эми бизде string grid компонентинин жардамында биз жолчону берип алабыз. Жолчону берүүдө биз көбүнчөсү Object Inspector терезесине көңүл бурабыз. Бул жерде бизде 00 размерин беребиз. Бул жерде берилгенден кийин сөзсүз канча элементти колдонгонубуздун шартын ушул жерде көрсөтүшүбүз керек. 10 элементтен турган бир ченемдүү массивди сорттоо программасын түзөбүз. Андан кийин бизде эми биз жолчобуздун узундугун алып алдык. Эми бизде мамычабыздын узундугун карашыбыз керек. Бул жерде да row count деген касиетибиз бар. Бул жерде 1 дегенге барабар деп өзгөртүп алабыз. Эми бул string grid компонентинин узундугун бир аз кыскартуу үчүн width касиетине көңүл бурабыз. Бул жерде туурасы узуну деген маалыматтар бар. Ошол жерде high деген
кайсиетинен келип туруп, ал жерде да бир аз өзгөртүү киргизип алсак болот. Мындай түргө келип чыгат бизде. Эми бир аз дагы кичинертебиз. Бул жерде кичирегенде бизге өтө ыңгайлуу. Эми width деген касиеттин жардамы менен биз узунун карап алабыз. Турасын, узунун деген маанилерди бул жерде көрүп колдонот экенбиз. Ошондуктан ар бир кыймыл аракетине көңүл бурсак болот. Эми бул форманы түсүн да өзгөртүп алсак болот. Форманын түсүн өзгөртүү үчүн бизде color касиетине келишибиз керек. Бул color касиетинде каалагандай түскө коюп алсак болот. Мисалы, мондай түрдө. Эми массивдин түсүн өзгөртүп, шрифтин чоңойтуп алуу үчүн бизде бул жерде түрдүү боёкторго коюп алсак болот. Мондай түрдө берилет. Эми ар бир берилген компоненттердин жардамы менен, мисалы, баттында компонентинде биз бир аз чоңойтуп алсак, мондай түргө келет. Эми string grid компонентин дагы бир аз бул жерде events бөлүгү бар. Бул жерде бизде ар бир бул жерде каралуучу касиеттер бар. Бул касиеттердин жардамы менен биз бул жерде өзгөртүп алсак дагы болот. Андан кийин бул жерден сөзсүз размерлери бар. Бизде string grid компонентинен ушул компонентке да көңүл бурабыз. Эми биз код жазуу бөлүгүн карасак, биз ал сорттоо компонентин караганыбызда бизде сорттоо баскычын басканыбызда мындай түрдө келип чыгат. Бул жерде биз сөзсүз массивде канча элемент колдонулуп атат, кайсыл операторлор колдонулуп атат, ошол жерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бизде 10 элементтен турган жолчо болгондугуна байланыштуу бизде сөзсүз турактуу сан деп бизде берилген массивдин размерин көрсөтүшүбүз керек жана колдонуучу операторлорду беришибиз керек. Эми формабызды бир аз кичирейтип алсак да болот, чоңойтуп алсак да болот, ошого көңүл бурсак болот. Эми карайбыз. Мисалыбыз мондой түргө келип чыгат. Бизде формабызды өзгөртүп алсак болот. Мисалыбыз бизде массивди тандоо менен сорттоо деген темада. Ошон үчүн бизде 10 маанини берүү үчүн сорттоо баскычын басканыбызда мондай код жазылышы шарт. Ошондуктан ар бир колдонгон компонент бизде автоматически өзү түшөт. Андан кийин баттын бир компоненти бул бизде сорттоо баскычы болгонуна байланыштуу 10 элементтен туруп атат. Размерин size деген кызматчы сөзү менен белгилеп алабыз. Массивибиз мондой түрдө берилет. Бул деген A массивибиз 10 элементтен турган бүтүн типтеги массив. Эң кичине элементи жана бизде каралуучу өзгөрүлмөлөр берилген жана операторлорубуз for жана if операторубуз. For оператору бул бизде кайталоо операторунун кызматын аткарат. If then else оператору шартты текшерүү кызматын аткарат. Ошондуктан биз формабыздын өзүнө өтөбүз дагы. Бул жерде F9 баскычын басканыбызда бизде программабыз exe файл форматка өтөт. Бул жерде биз каалагандай маанини берип алабыз. Терс сан, оң сан боло берет. Бул жерде эч бизде тоскоолдук жок. Каалагандай маани берип алсак боло берет. 0 санын деле алса болот. Мына 10 элементти кирип алдык. Эми сорттоо баскычын басканыбызда бизде ушул 10 элементти бири-бири менен салыштыруу иретинде тандоо менен сорттоп берет. Ошондо бизде терс сандан оң санга чейин өсүү тартибинде сорттоп берди. Мисалыбыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Жөнөкөй мисал тандалды. Бул жерде ар бир жазылган кодго терең көңүл буруш керек. Бул жерде негизинен операторлорго көңүл буруш керек жана өзгөрүлмөлөрдү кийрүүдөгү ар бир өзгөрүлмөгө көңүл буруш керек.
мына биз кайра өзүбүздүн формабызга келдик. Бул жерде ар бир компонентибиздин түшүндүрмөсү бизге түшүнүктүү болду деп эсептейм. Мисалы string grid компонентини биз additional страницасынан карап алабыз. Калган label жана button компонентини стандарт страницасынан экранга түшүрүп алганбыз. Бул жерден ар бир компоненттин өзүнүн кызматын Object Inspector терезесинен көрүп алсак болот. Бул жерде ар бир касиет өз алдынча мааниге ээ болот, өз алдынча кызматы бар. Ошолорго да көңүл бурушубуз керек. Каалагандай мисалды жасоодо дагы ушул көбүнчөсү бизде компоненттерге жана Object Inspector терезесине көңүл бурушубуз керек, жана кодду жазууга көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү биздин массивди сорттоо темабыз балдартка баарына эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бизде башында көрсөтүлүп кеткендей презентацияда ар бир кадам көрсөтүлгөн. Жакшы көңүл буруп видеону көргөн болсок, биз мисал иштей алабыз деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү темабыз бүттү.